Бала бакчага барган бала менен бала бакчага барбаган баланын билим деңгээли айырмасы бар. 650 баланын ойногон жерин карагыла мындай. Биз балдардан акчаны аябашыбыз керек да. Бул Барпалыкулов мектеби быйыл мына Ош шаарында өзгөчө Манас ата кичи районунда балдарга ушу мектептерди жаңылоо боюнча абдан жакшы жаңылыктарыбыз бар. Артыңыздарда көрүп турган мектеп бул 1200 орундуу мектеп. Буюрса ушул 15 сентябрга бүтүп калат деп турабыз. 60 миллионго чейин чыгып кетип атат. Неге дегенде биринчи этажда ремонт керек болуп атат. Мына биринчи этажда ремонтун былтыр кылганын көрсөңүз. Эми кечикпей келемби силер эми? Сентябрга бүтүрүп берсеңер. Быйыл азыр мектепти да бүтүрөбүз. Ой, бала бакчаларда көбөйтүшүбүз керек. Биз азыр мектептерди аябай көбөйтүп атабыз эми. Балдардын коопсуздугу эң мындай маанилүү маселе болуш керек да. Бүт жардам берелим алардан бери. Балдарга карасаң, балдарга Ошто мен айтам дачы, балдарга жалко просточу. Бир дагы шарт жок балдаргачы Ошто. Мектеп автобустары жок, мектептер начар, бала бакчаларга шарт жок. Ушунун баарын оңдошубуз керек эми. Могуларга карай, булар 10 жыл, 20 жыл болуп кеткендер бүт. Эже биз балдарды Ошто, ушу балдарды бактылуу кылышыбыз керек да. Ушу балдарды бала бакчада, ондай бала бакчаны калтырбашыбыз керек биз жакынкы убакыт. Ушул жерде 650 бала бар экен. 650 баланын ойногон жерин карагыла мындай. Ушунун бардыгын оңдоп берип атабыз биз. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Мол козгарындарды бүт силер кылтасыңарбы? Сонун балдар үчүн. Жана Кытайдын немесине караганда жакшы да бул, туурабы? Кандайсыздар эже? Биз Кудайга шүгүр президенттин стап фонд турукташтыруу фондунан 10 мектеп. Республиканский бюджеттен 7 мектеп. Спонсорлор 3 мектеп, 20 мектеп азыр. Ушул тапта 20 мектеп курулуп атат. Быйыл балдарга мектеп автобустарын алдырып атабыз. Жанагы Америкадагыдай сап-сары бүт шарты менен. Бери дегенде бир 30дай автобус коебуз балдарга. Анан балдардын ойной турган аянтчалары жок. Бүт жанагы үйлөрдүн алдыларында балдарыбыз баягы баткак жамгыр жаганда. Бала бакчалар жетишпейт. Ошто ушул хотя бы биз 80% чыгарышыбыз керек да. Бул жерде кичине китеп кармайт. Ошон үчүн мындай анын билим деңгээли уже мектепке даяр болуп барат да. Тамгаларды таанып турабы? Ошон үчүн Шумгар Мамашакирович, биз балдардан акчаны аябашыбыз керек да. Ошто мындай балдар бактылуу болуп чоңойсо жакшы болот эле. Балдардын өзүнө да жасатканды эметкен үйрөтүп атасыңарбы? Үйрөтөт, балдар азыр жок. Пока ошо кыздар азыр заготовкалар болуп атат, анан балдар менен ошону боеп, жакшынай кылып эме кылабыз да. Аягында келдик эле. Оңдоп беребиз дедик эле, мына баштадык. Алар аз болсун. Ушул тапта дээрлик 20 мектептен курулуп жатканын биздин шаардыктар жакшы билишет. Ал эми бүгүн болсо биз толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан мектеп, бала бакчаларды кыдырдык. Өзүңүздөр билгендей, мына Барпалыкулов мектеби Манас ата кичи районунда. Ошондой эле мына азыр эле кыдырып чыктык. Мына Хабиб Абдуллаев атындагы орто мектеп. Бул мектептерде экөө бириккенде дээрлик 3000 окуучу билим алат. Биз келгенде бул мектептерди кыдырганбыз, эскилиги жетип, балдарга абдан да кооптуу болуп калган. Азыр мына акча каражатын таап, буюрса ушул эки мектепти толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштери активдүү жүрүп атат азыр. Жаңы окуу жылына балдар жаркыраган жакшынакай мектепке киришет. Андан сырткары мына Таңшоола, Топ Жылдыз бала бакчаларын дагы биз кыдырып чыктык. Аларды дагы толугу менен жакшынакай кылып оңдоп түзөөдөн өткөрүп беребиз. Ал дагы ушу жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Ушул аракеттерибиздин бардыгы ушу балдарыбыздын татыктуу билим алышына, балдарыбыз ушу жакшынакай бала бакчада, жакшынакай мектептерде билим алышына мындай шарт түзөлүү деген биздин аракеттерибиз болуп жатат.